Ишкерлер Ишенимди Актаева быйылкы жылы өлкө башчысы жеке ишкерлерге болгон колдоону көзөмөлгө алып, бир топ жакшы шарттар түзүлдү. Бирок ишкерлер мамлекет жана эл үчүн пайдалуу курулуштарды куруп жатабы? Адегенде эле Ош шаарында Союз мезгилинде дүркүрөп иштеп, миңдеген кишини жумуш менен камсыз кылган нан заводун бузганын айталы. Коомчулук ишкерлер заводду кайрадан жандандырса болмок деп жандары кейүүдө. Мындан бир нече жыл мурда дал ушул жерде жүздөгөн адамдар жумуш менен камсыз болуп, жалпы шаар ичи жана ошол шаарга жакын аймактарга нан чыгарчу завод ушул жерде иштеп турган болсо, бүгүнкү күндө дал ушул завод жеке ишкерлердин колуна тийип, ушул завод бүгүн бузулуу алдында турат. Тактап айта турган болсок, эми мындан ары бул ушул өзүңүздөр көргөн завод жалпы коомго пайдасы тийген, же болбосо коомчулукту жумуш менен камсыздай турган ишкана курулабы, же жеке жактар өзү каалагандай башка курулуш курабы, ал жагы азырынча белгисиз бойдон калууда. Бул нан чыгарчу комбинат мындан 35 жыл мурун нандын жыты жыттанып турган болсо, бүгүнкү күнү чаң жыттанып бузулуп жаткан учура. Жеке ишкерлерге колдоо бир топ жакшы болгону менен ишкерлер көп кабаттуу үйлөрдөн башка завод, фабрика же өнөр жай ишканаларды курууда чабал иш алып барып жаткандай өңүт калтырат. Ош шаарындагы нан чыгарчу ишкананын бузулушу да коомчулуктун көңүлүн оорутtu. Мына элдин мен жаран катары мына карапайым эле элдин пикирин айтайын. Ошол нары өткөн, бери өткөн ошол чоң имараттын чокусуна чейин жана экскаватор чыгып талкалап атканды биздин баягы жүрөгүбүздү оорутуп атат да. Элдин жүрөгүн оорутуп атат. Ушинтип эле баягы атасынан калган энчидей кылып каалагандай жана талкалап бузганга ким мындай моралдык укук берди? Да, биз баягы мыйзамдык жактан приватизация, ал прихватизация болгон. Ошентип баягы амалдуулар, эптүүлөр, шылуундар бүт мамлекеттик мүлктү бөлүп жарып өздөрүнө өткөрүп алгандыгын бүгүн эми аң сезимибиз менен түшүнүп атабыз да. Ун жана нан чыгарган комбинаттын сапаттуу курулган Ош шаарынын тургундары аны бузуу учурунда байкашкан. Кабатталган бөлмөлөрдүн үстүндө оор техникалардын жүргөнү анын абдан бекем курулганынан кабар берет дешет. Бул комбинатты бузбай туруп, ишкерлер эл үчүн иштесе, ишкананы кайрадан жандантса болот эле дегендер бар. Ошондой бир өндүрүштүк бир түйүндөрдү сактап калып, андан ары бир жаңыча бир модернизациялап, бир реконструкция кылып, жаңы бир өндүрүштөрдү киргизгендин ордуна бизде бир эле максат болуп атат. Канча чоң жер аянтын алып алган болсоң, ошол жерди талкалап, бүгүн эмне? Мына курулуш бизнеси, турак жай куруу негизги максат болуп калды. Андан ошол чоң пайда көрүү гана. Биздин ошол саясаттагы адамдарыбыз, ошол мамлекеттик кызматтагы адамдарыбыздын бардыгынын бизнеси бар экенин билебиз да. Мына Союз мезгилинде курулган имараттар, Союз таркар алдында эле таланып тонолуп, эбин тапкан шылуундар алда качан менчиктештирип алышкан. Бул көрүнүштөрдү ошол мезгилдеги өлкө башчыларынын элдин келечегин ойлобогонунда деген пикирлер анын кесепетинен чет өлкөлөп жумуш издеп жүргөн улан кыздардын саны кескин көбөйгөнү менен түшүндүрүп келишет. Таштап коюп кетип атпайбы? Ушу балдары өз ата-энеси мээримине ушунча муктаж да. Не керек бар Москвага? Ушуну токтотуш керек, заводду ачыш керек, ишкананы көбөйтүш керек. Жаш жалаңдар көрүп атасызбы? Жаш жалаң келиндер не урутат? Имандан чыгып атат жолдо өзүнүн. Un завод нан болбосо адам жашаш кыйын болот. Ооба. Нан заводду куруш керек. Мына насосный завод бар. Россияда биринчи орунда элеген. Муну биз базар кылып койгондо. Бай базардын көп кереги жок. Завод болсо жаштар иштейт, кыз келиндер иштейт. Айлык табат, бала чагасын багат. Ош шаарында да ишкерлерге болгон колдоо быйылкы жылда өз жыйынтыгын берүү өлкө башчыдан тарта кала бийлигине чейин жеке ишкерлерге кош колдоп, кол сунуп, аларга болгон текшерүүнү токтотушун талап кылышкан. Ишкерлер бийликтин ишенимин актайбы деген суроо туулат. Кала бийлиги Ош шаарында 7000 адам жумуш менен камсыз болуучу фабрика курулуп жатканын кошумчалады. Андан сырткары ишкерлерди колдоо максатында да бул жеке мамлекеттик өнөктөштүк программасында биз ошол Кыргыз текстиль компаниясына дагы жерди бергенбиз. Ол Жапалак аймагында жана Кеңсай массивинде 25 гектар жерди. Ошол деле бир ишкерлерди колдоо максатында ошол программалардын сыяктуу бир өзүнчө бир жолу деп айтсам болот. Ал эми ун комбинаттын бүгүнкү күндө толук бузулуп, ордуна көп кабаттуу үй чөйрө максатталып жаткандай, иш алып барып жаткан Визион курулуш компаниясынын өкүлдөрү бул имараттын ордуна эмне түшөрү тууралуу маалымат берген жок. Эгерде ишкерлер элдин камын ойлоп, чакан өндүрүштүк фабрика салса, анда бийлик тараптан болуп жаткан колдоолорду жон териси менен сезгендик болот. Тескерисинче соода түйүндөрү, көп кабаттуу үйлөр түшсө, анда дагы бир чиновниктин чөнтөгүн кампайтып калары турган иш. Даткашабдан Адилет Нуршанбаев, Нур Ньюс.